Аламүдүн районунун акими Азамат Эргешев айыл аймактагы айыл башчылары менен биргеликте Аламүдүн Капчык айындагы мыйзамсыз курулган объектилерди аныктап, аны менен катар тазалоо иштерин жүргүздү. Кароо аныктоо иштерин жүргүзүү үчүн айыл башчылары өйдө карай, коктуну карай велосипедтер менен көтөрүлүштү. Бир типтүү болбош керек. Хорошо? Чүй деген бир типтүү болбош керек. Бул деген курортный жай, эс алуу жай. Значит, бул жерде абдан заманбап, сонун, жашнакай аялдамалар болуш керек. Гүлдөр менен керек болсо, китепкананы мен дагы бул жерге салам. Өзүнчө бул жерге. Китепкана болот. Жашнакай кондиционер менен жашнакай заманбап сонун аялдаманы салабыз бул жерге. Түшүндүңүзбү? Я. Значит, буну давай алдыргыла уже. Бетиңди караңыз, анан баягы карасаңыз таштарды, анан таштандыларды дагы карасаңыз. Бул эме деген тосмо? Что за забор это, непонятно? Митя. Сен шефиңдин көзү жетпесе, аны өзүң келип кара да, Мике. Кабинетте отурбайчы. Кабинетте вообще отурбагыла, Сатаркулович. Иштегиле кыдырып мына. Бул эмне тосмо жатат, карасаңыз. Мындай жашыл, жашнакай тосмо болуш керек. Тиги өйдөңкө зонада, өйдөңкө аяғы жолда и ылдый кызы жолда дагы. Ушундай кылып коебуз эмес, кылып койгула, бүгүн прям кылып койгула жакшы эле. Мына карасаңыз, буну неметкиле да ирет келтирип койгула, Сатаркулович, уятты. Текшерүү маалында ири жолдо жайгашкан мына момдо чоң таш аныкталды. Аким жергиликтүү айыл өкмөтүнө тез аранын ичинде бул ташты жокко чыгарып, ордунан алып, анын ордуна заманбап эстелик орнотуу тапшырмасын берди. Давай, бул таш кереги жок, алдыргыла бул ташты. Эмне деген таш бул? Давай алдыргыла, кереги жок бул таш. Ташты алдырып коюңуз. Бул бир. Анан жакшы проект бериңиз. Бир мындай сонун, заманбап эстеликте коелу бул жергечи. Эстелик болбосо дагы жашнакай мындай да, бир демирчүн таап туруп, же кичинекей сейил бак курабызбы, салабызбы, же кичинекей гүл бакча салабыз дегенде сөз. Хорошо? Буну алдыргыла, бул кереги жок. Анан проект бериңиз, хорошо? Проектти чийип бериңиз мага. Акча каражаттарды мен өзүм табам силерге. Макулбу? Хорошо. Болбойт, карасаңыз, ужас вообще. Ал эми бул тосмолорго болсо кимдир бирөөлөр жарнамаларды илип кетиптир. Текшерүү маалында булар дагы аныкталып чечилди. Айрым жергиликтүү тургундар аким Азамат Эргешев менен жолугууга мүмкүнчүлүк табышты. Биз ошол маселени чечкенге, мындай жардам бергенге башыбызды байлап келдик, апа. Ошондуктан ачык эле бизге айтыңыз, эмне көйгөй болуп атат? Мен азыр мындай жер-жерине тапшырма берейин, көйгөйлөрүңүздү чечейин. Биздин көйгөйбүз үстүбүздө тамстамат. Үйлөстөн жардам бер сурап барганда кирпич кызганды баргам, бек болгон. Айыл өкмөтүнө деп. Анан кирпич бердим, сарайыбыз жок, мен сарайымда урап атат. Сарай мургулуш эмесин. Жок, бияк частный да. Частный. Жок, сурагам частный эле. Частный болсо дагы жөн эле жардам сурап атат да. Жардам берип коюңуз. Биз мындай азыр материалдык жардам бөлүп беребиз Азамат Казбекович бюджеттенчи. Бекитилген реестр бар, реестрдан чыга албайм, ошо реестрдин негизинде бөлүп берем. Ал жерде кичинекей сумма, ал жетпейт бул чатыргачы. Анан бул кирпич боюнча Койташ айылына 100 прохладный айылына экөөнө биригип кирпич заводу иштеп атканда жылына 100 000 кирпич соц пакет жардам кылып бөлүп берет. Биз ошону элге бөлүп берчүбүз. Анан 2-3 жылдан бери кирпич завод иштейлик. Иштейлик, ошондон бөлүп бере албай жатабыз. Эгер иштесе эле мен бияка кирпич бөлүп берем деп айткам, апа. Качан? Иштейлик. Жок, кирпичный завод иштебей жатты. Анда иштеп атканбыз мен барганда. Иштеп аткан болчу, бирок сразу жабылып калды да. 3 жыл болду иштебей жатат.
Маалыматка караганда акимдин катышуусундагы мындай текшерүү иш-чаралары бул жолу гана эмес, ар бир ай сайын өткөрүлүп турат. Тынчтыкбек Акишев, Данияр Телебалдиев, УТРК Чүй, Ала Мүдүн району.